Жүрөк качан эс алат деген суроо ушунда. Баягыда адам денесиндеги дене мүчөлөрдүн баардыгы суроо берет. Сен качан эс аласың деген суроо берет. Ошондо кол менен бут айткан экен. Биз кожоюн уктаганда эс алабыз дейт. Баардыгы жооп берип отуруп ашказанга кезек келет. Ашказан айтат: "Биз жеген тамакты сиңиргенде эс алабыз" дейт. Ошентип отуруп эң акырында жүрөккө кезек келет да. Şu жүрөк эс албаса керек. Уктап атканда да дүкүлдөп иштеп турат. Төрөлгөндө баштап өлгөндө токтойт, иштей берет бул жүрөк эс албаса керек десе, жүрөк айткан экен: "Мен качан гана жакшы сөз укканда эс аламын" деген экен. Ошондон достор, жакшы сөз уккула жүрөк эс алсын. Айрыкча аял менен күйөө бири-бириңе жакшы сөздү арначы. Качан акыркы жолу апасы деп сүйлөдүң, эркек? Качан атасы деп сүйлөдүңүз? Жеңе. Демек бири-бириңди жакшы мамиле кылгыла. Сен үйдө күйөөңө эң сонун мамиле кыл, аялдар. Күйөөң атасы деп келген кезде чуркап барып, эшикти ачкан кезде колундагын ала калып, "Жакшы иштеп келдиңиз" деп сүйүнүп тосуп алчы. Жумушка кетип бараткан кезде үстүндөгү костюмун кийгизип, чаңдарын ачып, кийип аткан бут кийимин кремдеп тазалап, "Жакшы барып келиң атасы, өзүңүздү этият кылыңыз" деп жөнөтчү. Эгерде сен ушинтип жөнөтүп турсаң, көчөдө башка бирөөгө карайбы экен ошол эркек? Үйдөгү сенин кылып аткан мамилең, сенин берип аткан мээримиңе суусап, батыраак үйгө келсем экен деп жүрөт ошол эркек. Урматтуу аялдар, дагы бир нерсе айтайын. Кайсы бир деңгээлде күйөөңүздүн ичип чегип кеткенине сиз себепчисиз, урматтуу аял. Ошол үйдө ынжыктанып, ошол баланын апасына жакпай, ошол баланын тууган уругуна жакпай, ынжык болгон пейил мамилеңиздин айынан эркек эмне кылышын билбей өзүнчө сыгылып, ичип чегип кетти. Балким кайсы бир деңгээлде эркектин ичип чеккенине дагы, арак ичип алкаш болуп атканына дагы аялы болуп сиз күнөөкөр эмес бекенсиз? Ушуну да ойлонуп койгула, урматтуу аялдар. Ал эми ошол эле учурда маселенин экинчи тарабы бар, урматтуу эркектер. Аялың сени ойлоп сыгылып, сен болсо аялың боло туруп башка аялга тиктейсиң. Аялың боло туруп башка аял менен жүрүп кеттиң. Аялың боло туруп кошунаң менен жүрөсүң керек болсо, ушундай окуяларды көрүп атам, угуп атам. Аялың боло туруп намахарамдарды тиктеп отурасың. Керек болсо аялыңдын денесиндеги ооруларынын 80% сен эси жок эркектин айынан болуп атат. Буга эмне дейсиң? Ошондон урматтуу эркектер, аялдар, эң биринчи орунда үй бүлөнүн кадырына баркына жеткиле. Айбанга таптоо жарашат. Адамга мактоо жарашат. Бири-бириңерди мактагыла. Жаным, алтыным, күмүшүм. Бири-бириңди мактачы. Эркек, эң биринчи сен макта. Аялымды алтыным де, анан аялың сенин арстаным дейт. Муну унутпагыла.